Эми акы төлөнүүчү жолдор быйыл кайсыл жерлерден баштайын деп атасыздар? Ушул кандай болот акысы? Азырынча акы төлөнүүчү жолдор боюнча жана айтып кетпедикпи? Мен кечирээк келип калдым да, ошон үчүн эми тактоо иретинде сурап атабыз. Бул мыйзамды биз кийирип жатабыз, бирок жана айтпадыкпы, биз жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде жолдорду биз жана техник экономикалык негиздемелерин жасап атабыз. Ошол жолдорго жеке ишкерлер өзлөрүнүн каражатын сала турган болчу болсо, ошол жолдор кирет акы төлөөгө. Инвесторлорду издеп атасыздарбы анда, Анан эми экинчи суроо ушул акыркы мезгилде ушул жолдо ошо адам өмүрүн алган кырсыктар аябай көп болуп атат да. Мисалы ошо Бишкек Ош жолунда, Бишкек Торгар жолунда билесиз да, аябай күндө эле окусаң бар да ушул. Ушул боюнча кандай иш-чараларды алып барып атасыздар? Анан ушул жолдо көптөн бери орнотуп койгон видео камералар эмне себептен иштебей атат бүгүнкү күндө? Эми жол коопсуздугу боюнча коюлган камералар биздин министрлик тарабынан эмес го дейм. Ал жок, негизи эми сиздер кызыктарсыздар дейм. Жолдун боюнда болуп атпайбы? Жолдо болот. Камераны койгондо ошо сиздердин жолуңуздарга коюп атабы? Камералар биздин жолдорго коюлуп атат да, ал эми. Анан сиздер билбейсиздерби кандай? Кызыккандай жоксуңар? Негизи жол коопсуздугу боюнча мындай баягы трехножка деген мобилдүүлөр азыркы мезгилде иштеген жок, ал эми берки мурун коюлган камералар иштеп атат. Мурун коюлган, аларды койгон мезгилде силердин уруксатыңар менен коюлатпы? Сиздер менен акылдашабы? Мен ошону айтып атпаймынбы сизге? Ооба. Сиз айтасыз, билбейбиз дейсиз. Анан так, сиз өткөндө фракцияда сиз менен сүйлөшкөнбүз, сиз айткансыз, быйыл ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен Алабука Чаткал жолу 170 километр да? Быйыл 40 километри ишке кирет деп айттыңыз да? Ооба. Тактоо иретинде. Кайсыл участоктор быйыл кирет? Асфальттоо башталат. Ушулар боюнча мындай кылайлычы, сизди убактыңызды албайын. Кагаз түрүндө берип коюңуздарчы мага. Макул. Болду, башка менде маселе жок. Рахмат.